көңүлдөр абай сүйүп, каражаным деп бир жерлерге барсам мен азыр каражаным деп ушинтип эркелетишет го. Биринчи булыр берилгенде мага темасы өзүңө кайттым деп келген. Анан булырды алып алып мен даярданып дээрлик жарым жыл даярдандым да. Ырдап жүрдүм, угуп жүрдүм, өзүмө сиңирип жүрдүм. Анан бир күнү Азамат Жоробаев, обонунун автору, сөзүнүн автору Кубанычбек Кекашев. Анан ошко барабыз премьерасында. Ошто өзгөндөгү биздин өзүбүздүн жана не дейбиз, жердештерби? Жердештер дагы келиптир концертке. Анан өзүбүздүн айылыбыз дагы, биздин мугалимдерибиз дагы барыптыр концертке. Анан аябай мындай эми жаңы ырды ал, бөлөкчө болосуң да. Тем более жаңы мен ырдабаган ал же сахна, мурда чыкпаган сахна да, Оштогу драм театрда. Анан чыгып аябай мындай ырдадым да, кандай болуп ырдаганымды мындай көп бирок эсимде жок да. Деп толкунданып өзүмчө жаңы ыр болгондуктан кызтай болуп, бирок аябай өзүмө аябай жагып ырдадым да. Кызыл юбка кийип алганмын. Үстүмө ак жандай тор кофта кийип, чачымды жазып алып, анан өлө сон болуп жыргап бирок комфортно ырдадым. Анан үйгө келсем эле группаларга тарап баштаптыр. Мен ал ырды интернетке чыгара элекмин. Ал кез кайсы кез болчу, кыш болчу айтор, январь беле. Ошол аябай өзүнчө эле тарап баштаптыр. Анан мен көңүл деле бурган эмесмин. Анан бирок үйгө келгенде ал кезде Кудайым өз ырайымына мээримин алсын, апам бар болчу. Бир аз ороп отурган болчу да, анан келип туруп эле концертке бара албады го, баса албай калган болчу. Анан мен концертте ушул жаңы ырымды ырдап бердим деп анан музыканы телефондон коюп алып, анан мен дал концертте кандай ырдасам, кандай бийлесем, бардыгын көрсөтүп, ырдап бийлеп бердим да ошол жердечи. Музыканы коюп алып, бүт атам отурат, апам отурат, эжелерим отурат. Анан деп эле апам аябай жакты. Телефонду кармап алган, музыканы кармап. Өлө монтип билип алган да. Анан ойлодум, жок дегенде клип тартпасам дагы, анда сүрөт менен чыгарып турайынчы деп ойлодум. YouTubeга сүрөт менен эле чыгарып койдум да. Сүрөтү менен чыгарып коюп, ошол боюнча унутуп калыпмын мен. Анан ошол ырды чыгаргандан кийин эле эме болуп кетти да, мындай бир толтура бир окуялар, ситуациялар болуп кетти. Бир ай мен вообще ырдабай калдым, апам кетип калды. Анан мен нида ыра эч нерсеге желанием жок болуп жүрөрдүм. Анан бир кезден кийин, бир ай өткөндөн кийин YouTubeга мындай кокус эле кирип калам го. Кирсем эле миллион болуп калыптыр да. Биз бирге кыялдандык элек го, апам экөөбүз. Көп нерселерди бирге жасайт элек го. Ал адам кетти, бирок чыныгы дүйнөгө кетти. Ал баары угуп көрүп турат. Коркпой, дальше жасашым керек. Мурда кандай мечтать этсек, кандай план кылсак, андан дагы жакшыраак кылып жасашым керек деген жоопкерчилик пайда болду менде. Анан ошол жанымдагы адамдар мага күч берди. Айланамдагы атам, бир туугандарым. Ошол эле бирөөсүн айткым келип атат да. Гульсина Чотонова эже. Инстаграмдан мага мынча СМС жазыптыр. Мен СМСти окуп алып, мен аябай ыйладым. Ал эже ким мага? Бир тууганым эмес. Же дагы мурда катышып жүргөн дагы адам эмес. Ошол сыяктуу ошондой СМС жазган менде адамдар көп болду да. Жарык адамдар. Орду толгон жок, бирок ошентсе дагы ошентип күч беришти, мотивация беришти, колдошту, сүрөштү. Мен элера деп алдыга монтип сүрөштү да, кадимкидейчи. Анан ошодон улам ушунча ыраазымын Кудайга, жакындарыма. Ошондой артта калтырбай мени, кайгыга батырбай, түшүндүрүп бардыгын. Мындай нерсе болот, баарыбыздын башыбызда бар, коркпо. Алдыга, тек алдыга деп сүрөшкөн үчүн аябай ыраазымын. Мен гастролдоп жүрсөм, бир көрүүчү айтып калат да, угармандардын арасынан, элера булурду каражаным кылайлычы депчи. Өзүңө кайттым эмес, каражаным кылайлы, өзүңө кайттым деп. Кечке угуп атсам, YouTube'дан угуп атсам, күйөөм кызганып атат депчи. Неге өзүңө кайттым дегендерди кайра угуп атасың? Не тияка кайтайын деп атасың? Тиги кайтайын деп атасыңбы депчи. Кызганыптыр го. Анан
көрүүчүлөрдөн сурайм, кандай кылайлы, Каражаным кылайлыбы десем, анан ооба деп анан ошентип эле Каражаным болуп калды. Бул менин 6-классымдан берки цвет чачым. Апам боеп берген. Баягы эжелеримден ашып калган эле боектор менен боеп койгон да. Ошол боюнча ушундай болуп калган да. Анан сага ушул цвет жарашат, дайыма ушундай кылып жүр деп апам айткан. Ошол боюнча өзүмдү башка цветте деле мен элестете албайм. Апам да менин мындай продюсерим, наставнигим сактуу болду да. Ал киши өтө мындай мудрая, эмне деп коет, мындай творческая адам болчу да. Чачың мынтиш керек, кийимиң мындай кылышың керек, макияжың мындай болуш керек деп детально чейин айтып берип турчу да. Бүт бардыгынчы. Мындай ырдашың керек, сен мындай ырдашың керек да депчи ушинтип айтып жүрчү да. Анан ошондой ыр Каражаным болду окшойт да. Мындай прям чачырап монтип турганчы, энергия берип турганчы. Ал көйнөктү Кыргызстандын маданият күндөрү болот деп Азербайжанга бармакпыз да. Анан ошого карата дизайнерим мага көйнөк подарить этти. Белек кылайын деп, мисалы белегим бар деп көйнөк жөнөтүптүр. Айтсам кызыл көйнөк экен. Ага чейин тигилген ал корсет, анар корсет. Анан как раз Азербайжандын символу анар экен да. Мен ошол жакка ушул анар корсет менен кызыл көйнөктү кийип барам деп ал жакка кийип барып келгенмин. Анан келгенден кийин ошо киного саундтрек клип тартабыз, тоого барып тартабыз деп айтты. Анан ойлонуп көрүп, тоо жашыл, кызыл көйнөк менен сонун болот. Ошентип эле барып тартылып калган, жөн эле белек көйнөктү кийип барганмын. Бир жолу биз тойго барып калдык го. Анан ал казактардын тою. Ан биз ырчылар, жалаң кыргыз ырчылары бардык го. 4-өбүз, 5-өбүз бардык. Атайын стол жасашыптыр. Ушунчалык дагы баягы кыргыз ырчыларын жакшы көргөн казактар экен да. Анан мейли ал аябай подаркаларды берди, укмуш-сонун сыйлашты. Кадимкидей эле мейманга баргандай эле болдум да мен. Мен качан ырдайм деймин да. Ырдатасыңарбы депчи. Анан мен да ырдадым, аягына чейин бизди сыйлашты. Анан өздөрү да чыгып алып кыргызча ырларды ырдашты. Аккордеон менен. Жам көртөктү деп. Анан сырткары дагы Чубак Сатаев атабыздын толтура ырларын ошол тойдо ырдашты. Казактар кыргызча ырдап тоюн өткөрүштү. Мен аябай шок болдум. Ошондо билдим да, казак кыргыз чын эле окшош, бир тууган, бири-бирин ушундай сыйлап жашаса болот экен го деп. Жыргап ырдап атканмын. Бир кезде экинчи куплетине келгенде эле мындай алсырактан калпак кийген ошо бир ата көрүндү го, ата го. Сонун маанайда келет да, мындайчы. Өзү да карап турбайбы? Дана Каражаным экен да. Аябай сонун маанайда мынтип укмуш мындай. Эч кандай жаман ой жок да ал жерде. Көрүнүп турат да, таптаза. Жөн эле жыргаса деле канча адамдар жөн эле отурду го, миңдеген адамдар. Жок, ал ушунчалык таза, чыныгы адам экен. Ал сүйүүсүн жашыра алган жок. Миңдин арасынан да чыгып, ошо менин жанымда колдоп, коштоп, канча чоң мага канат байлады. Кээ бирөө айтты эми, анан мындай тигиндей колун кармап бетин өп ал ата го. Чыныгы багы күйөрман, чыныгы сүйөрман катары кабыл аламын да. Өтө чоң жоопкерчиликтүү оркестр менен ырдаган. Аябай жакшы настрой менен, чоң күч менен чыгып ырдабасаң, ырдай албайсың. Мен ырчыларды мындай спортсмен катары көрөм да. Мен өзүмдү спортсмен катары көрөм. Жакшы тамактаныш керек, жакшы укташ керек, жакшы уктабасаң жакшы үнүң чыкпайт. Разминка кылып, күнүгө разминка кылып турсаң, анда ооруп калсаң дагы үнүң сонун чыгып берет. Анткени ал даяр да мышцаларга көнүп калган. Денени да машыктырып турбасаң, резкий монтип движенияларды кыла албайсың да ырдап атып. Деп жүрүп эле созолонуп жүрүп, анан сахнага чыкканда монтсең бир жериң үзүлүп кетиши мүмкүн го. 2015-жылы университетке тапшырганмынбы? Ошондон бери эле вокал, денени
денени машыктырбасаң өзү деле бир кысты болуп калат го, денеңе мындай желе баскандай элечи. Ошондой болбош үчүн өзүмдү жакшы караганга аракет жасайм. Эң сүрдөгөн учур биринчи жолу президенттин алдында ырдagaным, аябай сүрдөгөнмүн. Анан ошондо аябай жаман кыздай болгонмун. Биринчи жолу резиденцияга барганбыз. Президентский бал деп коет экен. Ошондо барганда жаңы филармонияга жумушка кирип атканмын го мен. Жаңы кирип атсам эле ошол кыздардын арасынан сен ырдайсың, барып ырдайсың деп ошентип калды да. Анан макул деп эле башында жакшы эле болуп аткам. Анан барып эми сахнага чыгайын десем, президентти көрүп калып атпаймынбы? Де алыстанчы. Өзүнчө эле жүрөгүм акылдап чыкты го. Жаңы ырымды унутуп калдым го мен эмне ырдарымдычы. Мындай өзүнчө жаман катуу сүрдөгөнмүн ошондо. Бирок баары сонун болгон. Мындай протокол деп коет экен. Чыгып эле сүйлөп эле ырдап кете беришет экен, А менин ырым жүрөктө жаз болуп атат. Жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз. Анда көчөдө кыш болчу. Анан эмне бул нефтем ырдап атат дебесин деп, мен майрам болуп атат сонун, майрамды кырдабыл. Анан мен болсо чыкканда жаңы жыңыстар менен дайым жүрөктө жаз болсун. Сыртта кыш болсо дагы жүрөгүбүздө жаз болсун, сүйүү болсун деп туруп анан ырдайынчы деп айттым да. Десем, жок бул жакта сүйлөгөнүм болбойт тиги бу деп ошентип коюшту да. Жок, мен түн менен даярданганмын, мен ушу бир эле сөздү айтайынчы, башка сөз айтпайм дедим. Мейли музыка баштала берсин, музыканын үстүнөн анда бастырып сүйлөп коеюнчу дедим, эс убакыт алса дедим да. Музыка акырын баштала берсин башында. Анан мындай эме жерине келгенде көтөрүүгө келе дедим да. Анан ошол жерде мен кыска эле сүйлөйм дедим да. Аябай жалынып туруп алдым дей директорубузгачы. Десем мени карап туруп анан башка сөз сүйлөбөйсүңбү деди. Анан ушинтип эле айтайынчы, мен кабатлык айткым келип атат. Ушунча президенттин алдына чыккандан кийин ырдап эле кетип калганым кичине эме болуп калат го, бул тарыхый учур, бул менин биринчи эмем. Мен сүйлөйм десем анан макул деди, анан чыктым. Чыкканда музыка кетти. Тарарарам дарарам деп сонун салтанаттуу сонун болуп атат, баардыгы турат, билбейм, менин көзүмө бир эле президент көрүндү, алыста отурат ишечү. Жама ошондой көрүндүбү? Чыгып эле анан кып-кызыл артында шлейф бар көйнөк менен, чачымды королевский кылып өзүнчө эле мынантип өрдүрүп алгам, биягынан мындай кылып, атайын барып өрдүргөм ошону даярданып. Мастерим декретке чыгып калса, ушу декрет ак өргөгө барып жасанып келгенмин, мен президенттин алдында ырдайм. Чачым ушундай болуш керек деп. Окмуш болуп чыгып анан жаңы жыңыстар менен жүрөктө даярдайм, жаз болсун, сүйүү болсун деп туруп трататам деп башталып кеткен. Билбейм, бардык президенттерде ошондойбу же биздин президентибизде ошондойбу? Мындай адамга эме берет да, жылуулук берет, уверенность берет. Астанага саммитке барганда ошол түрк-түрдүү элдердин президенттери келгенде аябай толкундандым да. Сахнасы аябай чоң экен. Чоң ырчылар келиптир. Димаш Кудайберген келиптир. Роза Рымбаева. Бирок сахнага чыкканда мен биздин президентти көрдүм го. Издейсиң го баары бир. Сыр бербейсиң, бирокчу монтип чыгып, монтип карайсың да, анан карасам көрүп калдым да. Алыс го мындай, тип цветомузыка бир нерсе анча көрүнбөйт, бирок все равно мындай танып каласың да. Менин атымды эле билбесе керек, тааныбаса деле керек, бирок мындай Элера давай дегендей сезилет да, мындай көрүнүшүчү, мындай караганычы күч берет да. Анан уверенно жана жерден тепкичтен уверенно түшүп оркестр менен мындай аябай мындай уверенно ырдаганмын да ошондочу. Эмнегедир биздин президентибиз ошондой. Түрдөп, калтырап монтип жок болуп кетпейсиң да, ал кишини көргөндө күч аласың. Эркек бала айтып атпайм, мен Элера болуп эле жаралып калбай депчи. Эмнеге антип атасың десем, анан көрдү го эми гастролдоп жүрөбүз, такта Элера деп аябай сонун сыйлап, анан ошодон улам ошентип айтты окшойт. Мен айттым, Элера болуш кыйын. Ооруп атканда дагы күлүп туруш кыйын. Ооруп атканда дагы ырдаган кыйын. Кайгырып, өлө жаман болуп атканда дагы сахнага күлүп, жаркырап чыккан бул кыйын. Костюмдарды, кымбат костюмдарды тиктириш кыйын. Ырларды $1000, $2000 жаздырыш расход. Мынантип дайыма чачты сонун кылып жүргөн дагы кыйын, акча, убакыт, эмгек.
бетке күнүгө ухат кылган, түндө эртең менен бул дагы кыйын. Күнүгө кийимдеримди үтүктөп жатам, үтүктөп кием, бунун баардыгы кыйын да, эми иштеш керек да. Жөн эле жатып алып эле жыргап туруп алып анан бүт нерсе дайын же төрөлсөм эле ушинтип төрөлүп калып эле жыргасам бул болот да. Сен туура эмес айттың дедим да. Антип мени капа кылба, сен эркексиң, эркек болуп жаралдың, эмне кыласың мага сыктанып десем анан деп коет.